Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Бактияр Токторов жаңы ыр чыгарып, клип тартырганга жан дүйнөмдө каалоо жок. 1990 жылдан бери популярдуулугун жоготпой, хит ырларды жаратып келген ырчылардан уучубуз кур эмес. Алардын бири кыргыз эстрадасында өзүнүн ырдоо стили менен айырмаланган. Биз тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов мен жана Мезгил программасында конокто болуп баарлашып кетти. Саламатсызбы, Бактияр мырза? Саламатчылык. Маегибизди топтун жаралуу тарыхынан баштайлы. Ал кезде баарыбыз студент элек. Топтун балдары Фрунзе политехникалык институттан чыкканбыз. Бул топтун идеясы кимге таандык? Топ түзөбүз деген идеяны алып чыккан Насирдин Жуманов деген жигит болчу. Ал кезде баарыбыз колубузга гитара кармап жатканда кимдин туулган күнү болсо барып алып ырдап курсагыбызды тойгузчу элек. Ошол кезде топту түптөгөн Насирдин деген жигит мурдагы солисти аскерге кетип калгандыгына байланыштуу. Солист керек болуп жатканын айтып калды. Ырдаганымды көрүп мени топко алышкан. Ошол кезде эле жан дүйнөңүз ырга жакын беле. Суворов атындагы аскердик окуу жайда окуп жүргөндө эле ырдачумун. Ал жакты бүткөндөн кийин политехникалык институтка тапшыргам. Окуп жүргөн кезде ыр дүйнөсүнө жакын балдар менен гитара чертип ырдап жүргөнмүн. Алгач топ түзүлгөндө курамда 5 бала бар болчу. Насирдин Жуманов, Алмазбек Кудайбердиев, Алибек Бусурманов, Ильяс Сарбай уулу, анан Бактияр Токторов. Азыркы күндө аталган топ өзүнүн актуалдуулугун жоготуп жатат. Курамындагылардын ар кимиси өз иши менен, бирок концерт кечелерди уюштурганда баарыбыз топтоло калабыз. Топтун уюшулганына буйруса 30 жыл болду. Азыр жеке ырчы катары чыгармачылыкка кандай киришип атасыз? Клип тартам дегениме 15 жылдай болду. Калпычы болуп бүттүм го. Студия жана бардык жабдыктар бар. Бирок жаңы ыр жана клип тартырганга жан дүйнөмдө каалоо жок болуп жатат. Бул менин чоң кемчилигим окшойт. Ал эми топту дагы жандандырып, кайра алып чыкканга биздин жашыбыз өтүп калды. Жаңы муундарга дагы орун бериш керек. Жаш таланттар иштесин, ырдасын. Рахмат, Бактияр мырза. Сизден жакшы ыр жана клиптерди күтөлү. Чоң рахмат сиздерге. Булак Калыс медиа.